Абасы кирдеген Бишкек кезинде 40 миңдей унаага гана ылайыкташканы айтылып келген. Иш жүзүндө азыр 400 миңдей унаа катталган. Алардын канчасында чыпкалоочу катализатору бар жогун эч ким так билбейт. Катализатор сатып алабыз деп ачык эле рекламалап аны сатып келген учурлар болду. Кийин борборгала ышка думугуп, сын күчөгөн учурда катализаторлорду чыгарып сатууга, Кыргызстандан ташып чыгууга тыюу салынган. Ташылып кирген унаалардын катализатору бар жогун, анын абалын айдоочулардын бир тобу өздөрү да билбейт. Мен жакында эле Европадан келдим. Барып жүргөндөй. Ушундай эле машиналар жүрөт, Кыргызстандагыдай эле азыраак, бирок абасы өтө жакшы. Бизде келгенден бери сезет экенсиң, аба бузулган биздечи. Машиналарда катализаторлор жок, көмүр жагат. Келгенде кирип кетканда растамашканы текшериш керек да. Аны өздөрү алып коюп эле кайдан дейди кыйнап атпайбы? Кайдан билесиң? Тамыржада элдин баары катализатордон байгандар бар. Шыпырып алыпчы. Бу стандарт алып келсин, карапайым бүт алып атты. Грузчтен карабайсың да анчы. Текшерсин пак положено. Анда тек жылга карата текшерсин. Мына быйылдан баштасын мынакей. 2023-тө канчасы катализатор жок келди. Катализатор албетте керек. Окружающий среданы бузбай туруш керек ар бир машинада. Эски машина болсо аны алмаштырып коюш керек. Мен билбейм, эми машина менен я не разбираюсь, жолдошум алып берген и ошону менен айдап жүрөм. Сурайлы бир четен катализатор керек го дейм, любой эле автоунаа. Анткени шаар биздики Бишкек кичке болгондуктан кыш менен эле смог болуп турбайбы. Аба ырайы сактап калыш үчүн катализатор коюш керек го дейм. Калтырыш керек го дейм. Андан көп эле азыр кызыгып эле чечтирип салып сатып атышпайбы. Экология бузулат. Катализаторун бар дегендердин бир тобунуку унаасы токтоп турган жеринен уурдап, кесип кеткен мисалдар да бар. Эми маселени кантип жөнгө салсак болот деп парламент депутаттары дагы баш катырууда. 90% машиналардын баардыгы убагында сатып койгон экен. Анан аны кайра алыш 30 миң 40 миң сом тегерегинде болот экен. Буга эл наразы болуп чыдабай койгондуктан биз бул мыйзамды аягына чыгарбай башка жол менен кеттик да. Экология министрлиги рейд өткөрүп, март айынан бери катализатору жок деп 9 айдоочуга 45 миң сом айып салганы маалым. Электромобиль эми гана көбөйө баштаган шаарда катализатору жок унаалар дагы деле чоң көйгөй бойдон кала берет окшойт. Кезинде министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров катализатор маселеси боюнча кала башчыга кабат тапшырма берген эле. Катализатор машинадан чыккан зыяндуу заттарды тазалоо системасынын маанилүү бөлүгү. Катализатору бузулган же таптакыр жок унаанын кыймылдаткычы күчүн жоготуп, андан жаратылышка зыян газдар чыгып баштайт.